Экологияны адамдардын чарбалык ишмердүүлүк таасиринен, техногендик мүнөздөгү өзгөчө абалдардан жана анын кесепеттеринен куткаруу. Мына ушундай милдеттер өндүрүштүк ишканалардын жетекчилеринин алдына коюлууда. Анткени кайсы бир жагынан табигатка катылбаган бир дагы өндүрүш жок эмеспи. Айрыкча кеп тоген тармагы тууралуу болуп жатса. Бирок Кыргызстанда экологиялык коопсуздуктун принциптерин толугу менен сактаган ишканалар бар. Алардын бири жөнүндө кененирээк кийинки материалда. Жаратылышка болгон зыяндарды төмөндөтүүнү Кыргызстандын бардык эле ишканалары аткара бербейт. Бирок Күмтөр алтын кен комбинаты башка кен казуучу комбинаттарга караганда өзгөчө орунду ээлеп турат. Ал эки өлкөнүн Кыргызстандын жана Канаданын экологиялык стандарттарына жооп берип, экосистеманын абалын мониторинг жардамы менен көзөмөлдөп, ар кандай жаратылышты коргоочу иш-чараларды жүргүзүп турат. Биздин компанияда мониторингтин кеңири спектрдеги программалары колдонулат. Алар хабанын, суунун сапаты, ошол эле керектөөлөргө колдонулган суулардын анализин алынат. Мындан тышкары эл аралык жана жергиликтүү стандарттарга жооп бериш үчүн жаратылышка кое берилген суулардын дагы анализи текшерилет. Быйылкы жылы болсо компания мөңгүлөр аймагындагы бардык мөңгүлөргө мониторинг жүргүзүүгө көп каражат жумшады. Буга кошумча айлана чөйрөнү коргоо кызматкерлери айбанаттар дүйнөсүнө гидробиология жана атмосферадагы абанын сапатына көз салып турушат. Бирок муну менен эле экологияга камсаноолор бүтпөйт. Компания жаңы иш-чараларды ишке киргизип, ультра заманбап конструкцияларды колдонууда. Анда тазаланган суунун үлгүлөрү колдонулган чакты жана андан кийин дагы текшерилет. Күмтөргө тиешелүү айта турган болсом, ал жерде эң акыркы заманбап технологиялар колдонулууда. Ошондуктан аларды аба ырайына айлана чөйрөгө болгон калдыктары дээрлик болгон жери жок. Сууну тазалоо алтын кен комбинатынын маанилүү жана принципиалдуу маселелеринин бири. Кен жеринде суу тазалоонун эң кубаттуу системасы орнотулган. Суу адегенде Күмтөр дарыясына кошулуудан мурун 3 этаптагы фильтрациядан турган Q200 аттуу уникалдуу тазалоо системасынан өтөт. Быйылкы жылы эле биздин суубуз сапаты боюнча эл аралык стандарттарды да ашып кетүүсү үчүн тазалоо курулуштарын модернизациялоого $1 миллион ашык каражат жумшалды. Өндүрүштөн чыккан сууну тазалоочу курулуштар 3 көлмөдөн турат. Адегенде калдыктарды сактоочу жайдан чыккан агынтылар биринчи көлмөгө куюлат. Анда цианидти жок кылуучу химиялык заттар кошулат. Андан кийин экинчи тундуруучу көлмөгө кошулат. Ал жерден оор металлдар тунат. Андан ары суу үчүнчүсүнө тазаланган көлмөгө куюлат. Ошондон кийин гана суу насос аркылуу Күмтөр суусуна кое берилет. Каждый год рассчитываться. Ар бир жылга суу кое берүүгө биздин жергиликтүү органдардан атайын норма белгиленген. Алардын уруксаты менен гана кое берилет. Алардын уруксаты жок, эч нерсе кыла албайбыз. Алар келип текшеришкенден кийин гана кое берүүгө уруксат берет. Алардын көрсөткөн нормаларынан ашпоого аракет кылабыз. Азыр бизде жыл сайын нормативдер төмөндөп келатат. Бирок бул деле чектөө эмес. Сууну кошумча тазалоо методу катарында жасалма САС чарбасы жасалган. Бул объектинин өзгөчөлүгү тазалоонун пассивдүү системасын ишке ашырат. Тагыраак айтканда, анын милдети өндүрүштөн чыккан суулардагы аммония концентрациясын төмөндөтөт. Вот эти синие ведра – это точки, где мы отбираем пробы. Мына бул көк челектер биз үлгү алган чекиттер. Анткени биз азыр эксперимент этабында турабыз. Бизге азыр ушул жасалма САС чарбасы канчалык деңгээлде аммония концентрациясын төмөндөтөөрүн аныкташыбыз зарыл. Ошондуктан 6 жеринен үлгүлөрдү алып жатабыз. Бир аз жогору тараптагы түтүктөрдөн ал адаттагы абалы. Андан кийин суунун атырылып агылып турган жеринен, кийин дагы 4 чекиттен алар кичине дамбалардан алынат. Потом ниже уже, ниже вот этой небольшой дамбочки. Азырынча САС чарбасы тесттен өтүү эрежесинде турат. Эгерде натыйжалар күткөн жыйынтыкты берсе, анда мындай кичинекей саздакчалар дагы курулмакчы. Анда өндүрүштөн чыккан бардык суу мына ушул табигый фильтрлөөдөн өтөт. Күмтөрдүн жаратылышты коргоо программасы ар түрдүү. Жерди иштетүүнүн планы чаңдоо деңгээлине мониторинг жүргүзүлүп, ал үчүн кен жеринин айланасына абанын сапатын текшерүүгө 5 үлгү алынуучу жабдыктар орнотулган. Мындан тышкары табигый биотүрдүүлүктү коргоо боюнча милдеттемелер аткарылууда. Компания иштей баштагандан бери кен жеринин аймагында жапайы жаныбарлардын саны өскөн. Бул дагы Күмтөр алтын кен ишканасынын экологиялык абалы өтө катуу нормативдерге жооп берерин дагы бир ирет тастыктап турат.